Ассаламу алейкум достор, урматтуу Facebook колдонуучулар, достор, бүгүн болуп өткөн митинг боюнча комментарий берип коюн дедим. Мен үчүн абдан күлкүмүштүү окуя десем эч таң калбайм. Муну көп эле айтып атат, көп саясатчылар мына Facebook'та аябай резонанс иш болуп атат. Коркконго кош көрүнөт болуптур. Эң негизгиси күлкүмүштүүсү бул бийлик өздөрү антимитинг уюштурганы абдан акылга сыйбаган иш болду да. Себеби мага мына көптөгөн достор бар, тааныштар бар, айыл өкмөт болуп иштеген тааныштар бар. Бул бүгүнкү антимитингди айыл өкмөттөрдүн баарына тапшырма берип, акимдерге тапшырма берип, Чүй облусунун губернатору ошол организовать эткен экен да. Эми ушу бийликке кайрылат элем. Мындай бул өтө акылсыздык го дейм. Не деген шумдук. Митинг болбосун деп митинг өткөрүп, аны болсо Чүй облусунун губернатору акимдердин баарын чогултуп алып, акимдерге тапшырма берип, машиналардын баарын жөнөтүп, спринтер менен ар бир айылдан кишилерди салып келгиле деп айыл өкмөттөргө тапшырма берип, ушинтип антимитинг өткөргөндөн уялбайсыңарбы? Мындай намыс деген болуш керек да. Эмне ушинтип идеологиясы жок, эч кандай принципи жок, ар жагында позициясы жок, идеясы жок, байланма иттей кылып моюндарына жиптен жетелеп барганыңар бул кантип болсун? Ушинтип антимитинг өткөрүп коебуз деп, осы мамлекеттик кызматкерде иштегендердин баарын чогултуп алып, спринтерлер менен ар кайсы райондордон ушинтип топтоп алып барганыңарды элдин баары көрүп атат, элдин баары айтып атат. Бул өптөгөн бул өтө пастык да, бул уят нерсе да, кичине уялыш керек да. Кошконго корк көрүнөт болуп, азыр мына коркуп атканыңардын белгиси болчу. Мындан эч ким коркуп калган жок, бул митинг, антимитинг өткөрүп койгонуңардан. Эч ким идеологиясы менен, чын жүрөгү менен чыккан жок бүгүн митингке. Силер кордоп, кыйнап, машиналарды жиберип, ар бир айыл өкмөткө тапшырма берип, бир спринтерден кишилерди салып келесиңер деп ар бир айылга тапшырма бергениңер үчүн айла жок моюндарына кишен салынган адамдардай барып, бүгүн айланып, өкмөт үйүнүн алдынан ар бири басып кайра тарап кетишти. Бул өтө уят нерсе да. Өтө уят нерсе. Андан көрөк антимитинг өткөргөндүн ордуна мамлекеттин келечегин ойлоп, ар кайсы мероприятияны өткөргөндөн көрөк мамлекеттин экономикасын карабайсыздарбы? Эл кандай кыйналып атат? Эмне деген күнүгө кымбатчылык, күндөн күнгө кымбатчылык болуп атат. Өтө оор жашоо болуп атат. Ковид мына күнүгө саны өсүп атат. 400-500 чейин күнүгө чыгып атат. Күнүгө өлүм 8-10дон өлүм катталып атат. Андан көрөк ошонун үстүндө иштебейсиздерби? Ковид көбөйүп атса, тиякта көлдө мероприятия өткөрүп атасыңар. Ковид көбөйүп атса, антимитинг, спринтерлерге элдердин баарын чогултуп барып алып, акимдерге тапшырма берип, ошентип атасыңар. Бул уят нерсе да, уят нерсе да.